негизи агродиалог бүгүнкү күндө баарыбыз байкап турбайбызбы? Чет мамлекеттерде ар түрдүү тема боюнча ушундай диалогдор болот. Бул диалогдун мааниси өтө терең. Мына былтыр биз өзүбүз деле буну байкадык, көрдүк. Ошол жерде бөлүшүүлөр. Алдын келген эмнеге чемпион деп аталдым, эмне үчүн энди бүгүнкү күндө балким ошентип бизди чемпион деп атаганга караганда, балким биз алдыңкы келген чет өлкөлөр менен жарышып жатабыз. Жарышып жатабыз деген чарбабыз толугу менен автоматташтырылган, техникаларыбыз толугу менен акыркы бүгүнкү күндө иштетилип жаткан айыл чарба тармагында ошол техникалар колдонуп жатканыбыз үчүн болушу мүмкүн деп ойлойм. Бунун пайдасы бири-бирибиз менен бөлүшүү негизичи. Биз мына сиз басым жасап кеттиңиз, өзүбүздүн тажрыйбабызды сактап сыктабай бүгүнкү күндө бүткүл Кыргызстан боюнча фермерлерибиз менен бөлүшүп келатабыз. Атайын YouTube канал бар, ошо YouTube канал аркылуу өзүбүздүн чарбада кандай ыкмалар колдонсок, ошол ыкмаларды тартып жандуу, ошону бөлүшүп, алар деле үйрөнсүн, алар деле билсин депчи. Бир гана бул тармак мага эле болсун, мен эле иштетейин эмес. Баардыгыбыз иштетишибиз керек, баардыгыбыз тең салмактуу өнүгүшүбүз керек. Анан ошол себептен мен айтып кетет элем, бул агродиалогдун берген пайдалары эми өзүңүздөр да көрүп атсаңыз керек, бизден жакшы айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө өтө көрүлбөгөн түрдө колдоп жатат. Жардам, финансылык жардамдагы төмөндөтүлгөн баягы пайыз наркы менен, ошондой эле исламий жол менен мурабага деп коебуз, ошол жолдорду деле ачып коюшту. Бул өтө сонун нерсе. Сөздүн ачыгы, мындай пайда көрүлгөн эмес. Бирок ошону ишке ашыруу, ошону туура пайдалануу ошол маанилүү болуп атат бүгүнкү күндө. Эмне үчүн энди мына биз айыл чарба тармагы мындай да, бул биздин элибиздин токчулугу, молчулугу, мынтип айткандачы, айыл чарба тармагы. Айыл чарба тармагы тамак аш коопсуздугу эң негизгиси. Муну биз жоготпошубуз керек. Биз жоготтук дегенче ачка калабыз. Вот ошол себептен бул эң алдыңкы саптарда турган тармак деп мен айтат элем да. Буну көбү байкабайт. Эмне үчүн күнүмдүк турмушта бар да, көздүн алдында. Бар болгон үчүн байкашпайт. Бирок жок болуп калсын, ошондо сезилер болот. Ошондуктан адам баласы ушинтип бул тармакка көп мындай эме бүгүнкү күндө бере албай жатабызбы деген ойда. Бирок биз эми фермерлер катары колубуздан келишинче алдыга жылдырган аракеттенип атабыз. Бул жерде айтор сөз биздин баягы элибиз менен, фермерлерибиз менен, дыйкандарыбыз менен бөлүшкөнүбүздүн себеби ар кимдин каражаты, ар кимдин жанагындай мүмкүнчүлүгү жетишпейт да. Бир жаңылыкты, кандайдыр бир инновацияны же бир жеңилдикти издеп таап өзүнө колдонуш үчүн. Ошону биз мүмкүн болушунча жардам берип атабыз. Мындай бар экен, мындай кылса болот экен депчи. Биз бүгүнкү күндө кошуна мамлекеттейин, өнүккөн мамлекеттерди айтпайлы коеюн, кошуна мамлекеттер ошолорго туруштук бере алыш үчүн биз алар менен тең салмактуу, жада алса алардан алдыда болушубуз керек болуп атат. Эмне үчүн дегенде, бул жерде мындай кыска түшүнүк, мындай да, чыгымдарды азайтуу жасап жаткан жумушуңдун пайдасын көбөйтүү. Бул асыл тукумдуулук менен болот. Сүт мындай тармагын ала турган болсок, же эт тармагын ала турган болсок, мурдагы биз көнүп калган ыкма түшүнүк бүгүнкү күндө иштебей калды. Эмне үчүн энди сен бүгүнкү күндө өндүрүп жаткан нерсең эски ыкма менен болуп, чыгымдар өтө кымбат болуп атса сага, анан аны сатып келгенде баасы эми белгилүү да, баасы көтөрө албайсың. Бул айыл чарба тармагындагы эң проблематичный, эң мындай терс таасирин берип аткан дыйкан фермерлерге бул ошол бааны көтөрө албайсың да, башка тармактарга окшопчу. Көрдүңүзбү? Мына эң маанилүүсү.